Саламатсыздар, урматтуу Элтер телеканалынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызды өзүңүздөр билесиздер, жыгаччылык боюнча өтүп аткан үчүн өткөндөгү шахмат, нарда, тарелкалар боюнча өтүп келатабыз. Бүгүнкүсү да ошондой жыгаччыкка байланыштуу. Бүгүнкү сиздерге өтчү сабагыбыздын темасы жыгачтан, боз үйдөн ошол шкатулка деп коебуз. Же шкатулка же болбосо мындай болгон орустар айтканда матрешка сыяктуу бири-бирине салып коймо мындай боз үй да. Ушул сабак боюнча бүгүн сабак өтөбүз. Мына караңыздар. Кадимки биздин улуттук стилде жасалган боз үй. Анын асты, анын ичинде боз үй. Мына ошондой бири-бирине болуп кетет. Ушул боюнча сиздерге бүгүн сабак өтөбүз. Сабак өтүү үчүн азыр эмнени айтмакчыбыз? Ага кандай сабак өтүш үчүн кандай каражаттар колдонулат, кандай материалдар колдонулат, кандай инструменттер колдонулат, ошо боюнча да кичине түшүндүрмө берип кетели. Берип кетсек, бул өзү кадимки эле биздин жергиликтүү тал теректерден жасалат. Жыгачы. Жыгач тал теректерден жасалат. Биз дайыма да айтып жүрөбүз, эң биринчи ушул ар бир буюмду жасаш үчүн биз дайыма кагазга эмне алабыз? Эскисин түшүрүп алабыз. Эскиси мындай болгон эскисинин диаметрин түшүрүп алабыз. Мына диаметрин. Анан бийиктигин өлчөп, ар бирине ушундай жыгачтан биз мунун баарын станокто иштетебиз. Ошон үчүн ар бирине мындай шаблон кылып алабыз дагы. Жыгачтан, мына жыгачтан шаблон жасап алып. Анан диаметрин чыгарып алабыз. Диаметр дегенде түшүндүрө кетсек, мындай тегеректин диаметри да, мындай. Ошонун баарын кагазга түшүрүп, бүт тактап алып туруп, ошо боюнча анан ишти баштайбыз. Ал үчүн биз кандай куралдарды колдонобуз? Ошол эле биз станокто мына өткөндөгү эле айткандай эле бычактар турат. Анын ичин оюп алуучу бычактар болот да. Эмкиси биз өткөндөгү да кошумча мына болгон ичин оюп алуучу бычактар. Бул өзгөчө башкачараак жасалган атайын. Ошондой эле ушул боз үйдү жасап бүткөндөн кийин муну дагы атайын суюктуктар менен боеп, кадимкидей биз колдонуп жүргөн гуаш боектор менен боейбиз, суу кошулган. Мына бул жерде турат гуаш боектору. Андан сырткары ушул жерде мына клей колдонобуз. Кыл калемдерди колдонобуз. Бул жерде турат мына кыл калемдер. Болду, ушул окуу куралдары менен биз эмне кылабыз? Ушул ишти боз үйдү бүтүрөбүз. Биз ушул себептерге байланыштуу чоңуна эмес, биз азыр бүгүнкү сабагыбызды ушул кичинекей боз үйдү жасоодон баштайбыз. Эмесе жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Мен ойлойм, бул сабак сиздер үчүн өтө кызыктуу болот деп ойлойм. Биз ушул материалды эскизге карата жасайбыз. Атайын чене куралдар менен канча аралыкта экенин чене алабыз. Бизге ушундай размер керек. Мына 30 сантиметрге алдык. Бизге патронго мынчасы кирсе, бир ушундай 26 сантиметрдей алабыз. Мына белгилеп алабыз. Ушуну ушул станокто кесип алабыз. Бүгүнкү эскизге материал даярдап алдык. Эми ушуну биз станокко, кырмалоочу станокко салып, азыр ушуну иштетебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жана сиздерге түшүндүрүп айткандай материалыбызды алып келип бул жерге заправка кылып бекитип алдык. Мына патронго салып, бияктан ургулап, түздөп мына тегеректе бекитип алдык. Мына биздин жасалчу буюмдун бүгүнкү жасалчу буюм мына боз үй. Эми биз муну кандай алабыз? Мунун ушул диаметрин, тегерегин өлчөп алабыз. Мына көрдүңүздөр, мына диаметрин. Ушуну ушуга салабыз диаметрлеп. Азырынча ушул боз үйдүн диаметрин, тегерегин тоголоктоп чыгарып алабыз станокто. Анын үчүн биз мына материалыбызды даярдап койдук. Бул жана мен айтып аткан жергиликтүү терек материалы, кадимкидей тал терек. Биз муну атайын көлөкөдө кургаттык, мына жарылып кетпеш үчүн. Сырттагы эмелерин азыр болсо кырмалоо жолу менен тазалап, ушул тегерек диаметрге келтиребиз. Андан кийинкисин дагы улантабыз. Жакшылап көңүл буруңуздар.
Mına bölse dayar. Diametri kichine alıp koy. Şimdi dayar. Bu diametri. Emne alası emi boz үйдүн бийиктигин атайын шабулондан жыгачтан шабулон жасап алганбыз. Ушуга ылайыктап туруп, азыр биз мына чечсеңиздер, ушуга ылайыктап туруп. Биз азыр шаблонду бияка келтирип дагы белгилеп алабыз. İşletemiz kadimkide stanoktu. Belgili alabız. Бұл болса боз үйдүн нерсе керек, алды кетет. Эгер эмес болсо ичи ушуга чейин оёбуз да, оёбуз. Ошону оёбуз. Мында белгилеп алабыз. Буюрса мун даяр. Анан өзү четинен жана крышкасын жапканга да кичинекей орун калтырабыз. Болду. Ушул аралыкты ичине оёп алабыз. Боз үйдүн ички өлчөмүн текшерип алабыз. Көрүңүздөр мына бийиктиги ушунчалык оёт экенбиз. Ушуну улам салып текшерип алып турабыз. Мына караңыздар. Мына көп бар экен. Азыр дагы көп оёт экенбиз. Анын үчүн бизге мындай ылайыктуу жакшы иштеш үчүн станокту токтотобуз дагы бул эмесин темирин кичине жылдырып атпасак кичине бычагыбыз алысыраак болуп атат, ошон үчүн титиреп атат. Ошон үчүн ушундай дагы жакыныраак жылдырып алышыбыз керек да. Жакыныраак жылдырып алышыбыз керек. Анын үчүн бул жерде бошотобуз. Мына станоктун эмесин карап турсаңыздар болот. Бошотобуз да, мына. Көрсөңүздөр, бошотуп, иштеген ылайыктуу кылып жылдырып алабыз, жакындатып. Энтип жакындатып жылдырып алабыз. Болду. Азыр ушуну кайра бекитебиз. Ичине оюп баштайбыз. Эми кадимки жана биз наздак деп коебуз, тазалачу. Булардын ичин тазалайбыз, мына көрүп турсаңыздар. Бул крышканын оорду киргидей кылып мындай болгон, могу жээгинин местасын даярдап, кичинекей кырын. Көз болжол менен даярдап коебуз. Бир сире дагы тазалап алабыз. Сыртындагы. Эми кесип баштайбыз. Белгилеп алган шаблондогу бийиктигин алабыз. Өзү менен. Негизи бой жасап атканда мунун бийиктиги канча болсо, бул жер шаблон менен айтканда. Могу жери бийиктиги канча болсо, башына келген крышкасыныкы ошондой болот да. Ошон үчүн ушул эле размерде бири-бирине алып алабыз мыяка. Кадимки муну эле өзүн ченеп алып койсок болот да. Ушул эле калыңдыгын ушуга эле ченеп койсок болот, анткени экөө бирдей болот. Ичине кичине бул барып ошого такалат мына. Мул болсо кетет мына. Ушунда кайра тигинден сайыз да. Анын үчүн муну өткөлөбүз. Биз мунун үстүнкү капкагын жасаш үчүн биз тескеринен кылабыз да. Жана мындайынан таштеттик эле мындайынан кылып белгилеп алабыз крышкасына. Ушунун ичине оюп баштайбыз. Капкагын ичине оюп баштайбыз. Анда кеттик. Шкатулка ушундай кап эмелер жасаган боз үйлөр сал. Өтө кызыктуу да, карасаңыз. Кызыктуу.
ар жактарын азыр тазалап коелу, анан кийин азыр крышкасын отурушка келгенде тазалаганда дагы бош болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар жактарын жакшылап тазалап, бер жагын тазалап, эмеге крышканы жапканга даярдаш керек да. Өтө тактыкты талап кылат да. Ар бир кичине алган сайын, миллиметр алган сайын. Тигини ченеп басып турушуң керек да. Дагы кичине экен. Ар бир миллиметр алган сайын. Көрдүңүздөр мына. Мен азыр эттим, көрдүңүздөр. Тимле так ровно өзүнө кирет. Ровно өзүнө кирет. Көрдүңүздөр? Эмне үчүн дегенде биз көнүп калганбыз, анан өтө каты жабыш керек. Иртек болуп да. Көрдүңүздөрбү? Кичине тазалап коюшум керек да, тазалап коюшум керек. Мен албашым керек тазалап. Ошондо так өзүнө отурат. Кайра станокто иштетем. Болду. Өтө. Мурга миллиметр керек да, анткени. Эгер бычак менен алып койсом, азыр так шалактап бош болуп калат. Азыр могу деле кичине бошураак болочу. Так, кийин дагы бир аз тазалап коюшум керек экен. Тескеринен кылдык. Азыр мына, мына алып келип кийгизем. Буяка кийгизип көрөбүз. Так мына. Көрдүңүздөр, мына. Так тыкыс отурду, мына тыкыс. Ичине ачсаңыз, мына. Ичине ачса шкатулка болуп калат. Ошон үчүн мына капкагын жасап атабыз, мына. Отурдук. Эми станокко кичине тегерет көрөбүз. Текши отурду. Муну о жерин турлап алабыз да, мына. Кошулган жери ушу жакшы отуруш үчүн кошулган жерди турлап алабыз. Отурду. Эми эмне алабыз? Муну алып коюп, кийинки эмесин улантабыз. Бози жасап атканда өтө тактыкты талап кылат. Кичинекей эле жарака болсо, же болсо кичине айырма болуп калса эле бозинин формасы да чыгып калат, анан эмете өрүп кетет да. Материал жараксыз болуп калат. Ошон үчүн ушул бози жасап атканда өтө тактыкты талап кылат. Мына көрүңүздөр, кесип алдым. Буюрса, мына караңыздар. Мындай алабыз да кийгизебиз, көрүңүздөр мына. Кичине көлөмү болуп калыптыр, бирок мына көрүңүздөрбү? Мына. Ошол бозүйдүн кичинекей заты көрдүңүздөр, Эмне алабыз муну? Эми кийинки бояу ыкмаларын өтөбүз. Боёйбуз да, боеп, аны бүтүрөбүз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.